Бану, мени бул жерге эмнеге чакырды деп ойлоп атсаң керек. Ошол себептен кепти созуп убактыңды албайын. Бүлөнт менен болгондорду уксаң керек. Буга мен да капамын. Өтө ачуулумун ага. Бирок эми канчалык жиним келсе дагы мен энемин да, Бану. Балам кандай гана жаман иш жасабасын. Ал менин жалгыз балапаным да. Ал өзү сезбейт экен, бирок мен аны аябай жакшы көрөм. Атасыз чоңойтконуманбы, ушундай болуп калды билбейм. Балким турмушка чыксам, атасы болсо өзүн дагы ишенимдүүрөөк сезмек беле деп ойлоп кетем. Антип ойлобоңузчу, суранам. Анын кандай тиешеси бар? Эми адам баласы өзүнүн баласынын кемчиликтери үчүн өзүн күнөөлүү сезет тура. Түшүнүп турам. Бирок өзүңүздү күнөөлөбөңүз. Жалгыз бой бала тарбиялоо чынында өтө оор. Ишениңиз мага, мен сизди жакшы түшүнөм. Ооба, сенин да уулуң бар эмеспи? Таанышууга мүмкүнчүлүгүм болбой жүрөт, бирок Бүлөнт айткан болчу. Бактылуу болсун. Рахмат. Бану, сени ушул себептен бул жерге чакырып убара кылдым. Бүлөнт сенин колуңду сураганын билем. Алтыным, Бану, кооптонуп атканыңды түшүнүп турам. Сеникиндей жолду басып өткөн жалгыз бой аял катары сага айткым келет. Эне болуу өзүн жалгыздыкка түртүп, бала үчүн өзүн курмандыкка чалуу эмес. Сен балаңдын тал чачы түшпөсүн. Ал капа болуп калбасын деп өзүңдөн баш тартасың. Турмушта курбайсың. Анан көп жыл өтөт. Анан бир күнү маңдайыңа туруп алып, сени күнөөлөйт. Ошондуктан сага кеңешим, бир балам бар эле деп эч качан экинчи мүмкүнчүлүктөн баш тартпа, макулбу? Айрыкча Бүлөнттүн сунушуна жооп берерден мурун муну унутпа. Бүлөнт чынында өтө жакшы бала. Кандай катасы болсо боло берсин, а бирок анын жүрөгү таптаза. Эми бул дүйнөдө ким жаңылышпайт? Мен да ошентип ойлойм. Чынында муну сизге биринчи айткым келип турат. Бүгүн Бүлөнткө ооба деп жооп берем. Чын элеби? Келчи, турчу, сени кучактап алайын. Тура кой кызым. Бул эң сонун кабар. Карасаң, бул жолкусунда кубанычтан ыйлап атам, Бану. Сен мени чын эле бактылуу кылдың. Ширин, тизеңе чейин суу болуп турсуң, эмне болду дагы? Жакшымын сүйүктүм, жакшы. Бош болсам эле ушинтип ойго батып кетем. Муштум жегендей болуп атам, Кемаль. Түшүндүксүз бирдеме болуп бартам, Кемаль. Андай эмес.
Мен да кыйналып турам эч нерсе кыла албай жатканыбызга. Кемаль ушундай мүмкүнчүлүк болуп турганда Таксин Корулданын жазасын бере алганымдагы ошондо көрмөк көргүлүктү. Эмне деп атасың, Ширин? Жиндиге окшоп сүйлөбө. Эртеби кечпи жазасын тартат. Кылмыш бир күнү билинет. Качан, Кемаль? Качан? Адам көзүн ирмемей туруп атамды өлтүрдү. Эми болсо эч нерсе болбогонсуп тынч жашоосун улантып атат. Бекеринен айтышкан эмес, кылмыш 40 жылда билинет деп. Бир күн келет, кылган кылмышы үчүн жазасын тартат. Албетте тартат. Шерин? Эч ким жокпу? Шерин? Эмне иши бар мунун? Билбейм. Бул жакта белеңер. Каякта баары? 1 сааттан бери эшикти эч ким ачпайт. Укпай калыптырбыз, Жахидайым. Кош келиңиз. Мага Жесур бей керек. Жок, Сухан экөө чыгып кетишти. Сухан мененби? Элдешти эле. Шашылыш болсоңуз биз чалып коелу, Жахидайым. Жок, кереги жок. Мен кайра келем. Ишиңерге ийгилик. Чоң рахмат. Мунун Жесур бей менен эмне иши бар? Угабыз да. Жүр, болду, жүр. Макул. Эмне кылып атышат булар? Эмне болду? Эмнеге кайра чогуу болуп калышты? Жо, мында бир мандем бар. Сүйүү деген нерсе болушу мүмкүнбү ага? Мен билгенден булар урушуп келишет. Бирин-бири жеп коеюн дешет. Сен алардын согушун эмне кыласың? Сүйүшкөн адамдар урушушат, кайра табышат. Туран. Ончукпа. Бул да тынбай чала турган болду. Чалба болду, чалба. Ал телефонда Далет, ал. Таксим бей, жолугушууга келе албай калганым үчүн кечирим сурайм. Сизге коркунучтуу отурбаш үчүн ушундай кылууга аргасыз болдум. Жашырынып отурган жерим ишеничтүү эмес. Жаңы жер тапканга чейин менден кабар албай калсаңыз суранычка батырланбаңыз. Таксим бей, тергөөчү бей келди. Сиз менен сүйлөшөм дейт. Конок бөлмөдө күтүп атат. Ошол жетпей жатты эле. Кана, эмне экен ал мага үлүү болгон нерсе, угуп атам. Билчүсүң сен. Ошол себептен кече тамагың такалып кетти. Эмнени билет экем? Эмне деп атасың, Жахиде? Салих аганы Таксин ата өлтүргөнүн албетте. Акырын. Эл топтолгон жерде мындай нерсе айтылбайт. Туура экен да. Сен кайдан уктуң? Капыстан угуп калдым. Кемаль менен Ширин сүйлөшүп атканда. Байкашымча Таксин ата мындан кутулуу жолун таап. Ошондой окшойт. Таң калган жокмун. Мени ук, Жахиде. Муну эч ким укпашы керек, түшүндүңбү? Эгер эжекем угуп кала турган болсо, байкуш аялдын жүрөгү токтоп калат. Койчу Корхан. Мен сага жана үй бүлөңө зыян бере турган эч нерсе жасабайм. Таарынып атам мага айтпай койгонуң үчүн. Сырды катуу сактай турганымды билишиң керек болчу. Аябай суусадым, мону ичейинчи. Тынччылыкпы тергөөчү бей? Адалет тууралуу кабар алып келдиңизби? Тилекке каршы. Мен бул жерге Салих Турхандын окуясы боюнча сүйлөшүүгө келдим. Сизге бир нече суроом бар. Бул иш неге кайра козголуп атат? Ал досье жабылбады беле? Ооба, бирок окуяны дагы бир жолу карап отуруп, бир-эки суроонун жоопсуз калганын байкап калдым. Анан мен сизге кайрылып көрөйүн дедим. Иш илгери болсун. Кем болбо.
Алло, каякта жүрөсүң, эмне келген жоксуң? Таксимбей менен сүйлөшмөк эмес белең. Эртеден бери сени күтүп отурам. Бардым, бирок үйгө кирген жокмун. Башка планым бар менин. Кандай план? Же Бülent менен сүйлөштүңбү Жахиде? Эч качан. Ал чыккынчы кылгандарына жооп берет. Айрыкча таксин атага таарындым. Мага ишенбей койду. Жазууну уктурганыңда ишенет болчу. Ал да укканда Жахиде туура айткан экен дейт. Түшүнбөй жатам, эмне кыласың эми? Жесурга барам. Жазууларды ошого берем. Bülent болсо Жесурга жообун берет. Ай, азаматсың сен. Ар дайым сага таң калып келем акылыңа. Азаматсың Жахиде, азамат. Сен эмне деп ойлодуң эле? Bülent анын кайдан чыкканын түшүнбөй калат. Макул жаным, анда мен сага анан чалам. Рейхан, эмне кылып атасың бул жерде? Мени тыңшап атасыңбы? Ой, жок, мен үйдү тазалап атам. Сен чык. Ой, атасын көрүп уста болот, энесин көрүп ус болот. Ушуну айтып коеюн. Эмне дедиң сен? Ал эмне дегенди билдирет? Ар ишке мурдуңду тыга бербей, өз ишиң менен алек бол дедим. Апа болосуң сен, ошого даярданып жакшы аял бол. Сен эмне деп атасың? Абайлап сүйлө. Уяты жок. Ай, Кудайым ай. Макул. Кайра ошол күнгө келели. Салих Турханды бир жерге чакырганыңызды айткан болчусуз. Бирок жерди атаган эмессиз. Жакын эле жерде болчу, жакшы эстей албай жатам. Саат канчада жолуктуңуз? Күттүм дедиңиз эле, канча убакыт күтүп турдуңуз? Кайдан билейин эми канча экенин, андан бери көп күн өттү. Эсимде жок. Эмнеге сурап атасыз мунун баарын? Айтканымдай эле Таксимбей жообу жок суроолор бар экен. Ошолорго токтолуп атам. Бирок кечигип калдыңыз. Аны ысыгында сураганыңызды эстеп айтып бермекмин, бирок андан бери көп убакыт өттү. Мен картайып калган кишимин, күндө 40 маселе менен алып урушуп атам. Түшүнүп турам, мейли. Таксимбей, мен сиздин кийинчерээк тынчыңызды алышым мүмкүн. Албетте келиңиз. Менин дартым азыр адалет. Башка эч нерсенин кереги жок. Таксимбей, кабатырланмаңыз. Полиция катуу тартипти издеп атат. Бирок качкын макамын алуусу, кармалып калам деген коркунуч аны башка коркунучтарга түртүп жатат. Ошондо башыңа бале келет деп айткыңыз келеби? Андай нерсе болбойт деп үмүттөнөм. Туура жолду тандап колго түшүп берсин. Сизден өтүнүч. Кабараларыңыз менен бизге алып келиңиз. Албетте, сөзсүз түрдө. Жакшы калыңыз. Сиз чалган абоненттин аппараты өчүрүлгөн, сураныч бир аздан кийин чалыңыз. Ага, тигине турушат. Токто. Сухан кош бойлуу экен. Туура айтасың. Ошол себептен бактылуу турбайбы булар? Мына сага. Жолуңду ула. Доктор бир аздан кийин келип калат. Чоң рахмат. Жакшы элесиңби? Бир аз кабатырланып атам. Башыбызга келген балелерге көнүп алыптырмын. Жакшы нерсе болот деп ишене албай турам. Ишенишиң керек, ишен. Көрдүңбү, керемет нерсе болду. Жаман күндөр артта калды. Артта калдыбы чын эле? Албетте. Карасаң, мындан кийин бактылуу болобуз.
Мен сени менен тоскон ар бир күнгө бекеринен ысым берген эмесмин. Сүйгөнүм. Кош келиңиз Сухан айым. Саламатсызбы? Сиз баланын атасы болосуз го? Ооба. Анда көрөлү балаңыздын маанайы кандай экен. Мына могу жерде карасаңыз. Бул башы, буттары, Жакшы элеби? ооба, план боюнча баратат, баары жакшы. Жүрөгүнүн согушун угасызбы? Ооба, албетте. Ооба. Ушу тапта дүйнөдөгү эң бактылуу адам менмин. Дүйнөнүн эң бактылуу эркеги менмин. Мени аябай бактылуу кылдың. Сага чоң рахмат. О, өнөктөшүм, кош келдиң. Таксим бейге келген болсоң тетиги верандада отурат. Абайлап сүйлө мага. Кайдагы өнөктөш? Өнөктөш эмеспиз биз. Өзүң абайлап сүйлө. Мен болбосом бул үйдүн босогосун аттай алмак эмессиң. Таксин Хорлуда сени менен сүйлөшүп аткан болсо, мага рахмат айтышың керек. Уктуңбу? Анын акысын төлөдүм. Ошондуктан менден ыраазычылык күтпө. Оозуңду жапкында. Экинчи бул теманы баштаба. Ошондой де. Таксим бей, Кел билен. Мен да сага чалайын деп аткам. тынччылыкпы? Эмне болду? Сенин биздин Жахиде менен ортоңордо эмне болгон? Эч нерсе? Эмнеге? Анда эмнеге ишигиме келип, Бülent сизди өлтүргүсү келет, өрттөп салгысы келет дейт, ортоңордо бирдеме болгондой. Эмне? Жахиде муну өзү айттыбы сизге? Ишине албайм. Бул аял акылынан азган го? Андан шегим жок дечи, бирок эмнеге? Эмнеге болмок эле? Сизди сатпай кайра өзүн сызга отургузуп кеткеним үчүн ал өч алып жүрөт. Тиги маселедечи. Анан ардан атты албетте, ууга чыгып өзү олжолгон бөрү. Айласын таппай жала жап атат. Мен ага көрсөтөм бирок. Токто, эч нерсе көрсөтпөй эле кой. Мен анын жообун бердим, кел отур. Таксим бей ошондой болмок беле. Аны коркутушум керек. Болбосо жалган жалалар менен мага залакасын тийгизе берет. Болгондо да жашоомдо жаңы барак ачайын деп турганда. Эмне барак экен ал? Жакында үйлөнгөнү жатам. Буюрса дейинчи. Кайдагын айтып жатасың? Суханга үйлөн албадың. Кызымды тиги келес ого тарттырып жибердиң. Ал экөө кайра баш кошсо эч таң калбайм. Бириң да бир ишке жарабас болдуңар. Шалак аскерлер силерди. Бирок мен бул ишти жөн койбойм. Тиги жесурга көрсөтөм мен. Менден кызымды тартып алганына аттиң дедиртем. Кемаль? Анда-санда ушинтип өзүбүзгө убакыт бөлүп турсак болчудай.
Сенин оюңча да мамилебизди чыңдоо үчүн мындай учурлар керек туурабы? Я. 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 Ой, Кемаль, телевизордон көзүңдү ала албай калгансың го? Мени кара. Сен бүгүн шаарчага барып соода кылмак эмес белең? Ой Ширин, эч ким жокто бир аз телевизор көрүп алайын десе, ушу кантип болсун? Мен да сени сүйөм. Жакшы бар. Жаки дайым. Суранам, Жесур келди деп айтчы. Туран жолуңду ула. Ага, үйүнө чейин келдик, байкап калышат. Жакшы эмеспи? Байкай беришсиң, ичине кир. Ага, дагы келтек жейин келип атабы? Дал ошондой, өткөн жолкусунда келе болуп арызданбай коюп турмун. Эми бул жолу ооруканадан аныктама алып тергөөчүгө барам. Жесур болсо туура түрмөгө түшөт. Кана, айда. Телефонуңду чыгарып видеого тартып тур. Эмне болсо болсун акырына чейин тарт, макулбу? Далилибиз болот, бул маанилүү. Акылынан айныган оорукчан бул. Жесур. Кош келдиң деп койсоңор боло. Мен силерди мейман дос деп билчү элем. Сенин бул жерге келишиңе тыюу салынган. Дароо, кет бул жерден, болбосо. Болбосо эмне Алем Дароолу? Дагы урасыңбы? Ушуну айткың келип атабы? Ук Рыза. Жараатың али айык элек. Жаралуусуң. Абайла. Абайлабасам эмне болот, я? Урасыңбы? Кана? Кел, ур. Тийбечи буга, теңелбе ушуга, жүр. Жүрчү, үйгө кирели. Койчу Сухан. Капа кылып атасың ага теңелбе деп. Силердин бирөөлөрдү үстүртөн карап текеберленгениңер менин ызамды келтирип атат. Сухан, сен үйгө кир. Жок, чогуу киребиз. Жок, бул жерге жөн келген жок. Бирди көргөнүгө алып тур, үйгө кир. Жесур, мага берген сөзүңдү унутпа. Эч нерсени унутканым жок, үйгө кир, бол. Түшүндүм. Жесур мындан ары жоош болом деп сөз берген тура. Себеби кичинекей Алем Дароолу келатат, ошондойбу? Сен кайдан билесиң? Билбейм, жөн гана божомолдоп атам. Бүгүн доктурга бардыңар го. Сен бизди аңдып жүрөсүңбү? Дал ошондой. Жесур, сени колдон атышат. Болду. Көзүмө көрүнбөй жоголгула. Кетпесиңер кетпегиле. Күтө тургула, азыр полицияга кабар берейин. Эмне Алем Дароолу, корктуңбу? Мен сени эр жүрөк деп жүрүптүрмүн. Туран, кеттик.
Ай, келип калышат болду экен. Же дагы көпкө күтөмбү? Жаным го, келип калышар. Кетиштиби? Ачуу калтырбаганың үчүн рахмат сага. Мына келип калышты. Тынччылыкпы мен менен сүйлөшөм деп турсуң, эмне болду? Ооба. Сен менен сүйлөшүшүм керек болгон өтө маанилүү маселе бар. Айта бер, кулагым сенде. Жалгыз сүйлөшсөк болобу? Жок, болбойт. Эмне айтчу болсоң ушул жерде айта бер. Мен Сухандан эч нерсе жашырбайм. Сени угуп атам. Макул, айтайын. Эсиңдеби бул жерге алгачкы жолу келгениңде үйүңдөн өрт чыкпады беле? Таксин ата менен үйдө болчусуңар, эсиңдеби? Эсимде, албетте, ооба. Эмне дегиң бар сенин? Ошол өрттү ким чыгарганын билем. Мына далили. Мен да сага чалайын деп аткам. Жүрөктөр өзү окшош согот го. Дал ошондой. Каяктасың? Жолдомун, Корлууданы көздөй бараткам. Эң сонун кечинде чогуу тамактаналыбы? Болот. Анан тиги үйлөнүү темасында сүйлөшүп алабыз. Менимче мен бир чечимге келдим окшойт. Чын элеби? Эмне деп жооп бересиң? Ооба, макулмун дейсиңби? Кандай чыдамы жок немесиң? Бир аз күтө тур. Канткенде да 1 саатка калбай жообун угасың. Макул, макул. Анда тиги өткөн жолку ордубузда жолуксак кандай болот? Макул. Бирок суранам сенден, мени көпкө күттүрбө. Жүрөгүм жооп угуу үчүн көпкө чыдабайт. Ишене албай турам, кантип мындайга колу барды? Сухан, ишенбей турган эмне бар? Бүлөн жөндө болуп жатат. Ал ыплас акмак экенин билесиң. Киши өлтүргүч болмок экен да аз калганда. Сен атам өлүп калмаксыңар. Эмне кылайын дейсиң? Барып ал Келесовдун оозу мурдун талкалаган бар. Бирок мындай кылбайм, жок. Мындай кылбайм. Сенин кылганыңды кылам. Эмне кылам билесиңби? Чечимди ага өтө жакын болгон бирөөнүн чыгарышына шарт түзөм. Менин жаратым айыккандан кийин кантип далилдей аласың? Далилди да өзүң жок кылдың. Муну кааласаң тергөөчүгө беришиң мүмкүн, же бербейсиң өзүң бил. Бир чечимге кел, жыйынтыкты өзүң чыгар. Бирок Өмөр экөөңөргө канчалык маани береринди билесиң. Муну сага күйгөнүм үчүн кылып жатам. Сен ушундай кишиге турмушка чыгууга дагы деле даярсыңбы? Кош келдиң. Сен кандай акмаксың деги? Кандай адамсың? Кантип кылдың муну? Эмне деп атасың, Бану? Эмне кылып турмун? Жесур мага жазууну уктурду. Өрт маселесин билдим. Мени канчалык ренжиткениңди элестете да албайсың. Бану, чындап сен ойлогондой эмес. Мен ал түнү аябай мас болчумун. Жетишет Билент. Чындап. Оозуңдача көрбө. Баары бүттү. Мындан кийин мага чалба, уктуңбу? Турмушка чыкмак тургай сенин жүзүңдү да көргүм келбейт. Бану. Уяты жок. Баса. Ал үн жазуусун жакында өз колум менен тергөөчүгө берем.
Ой, сындырасың мына баратам. Бülent, Таксим бейді көрбесең тұра албас болғансың ғой. Не болып жатасың, жинді болдың бо? Болдым. Жинді болдым. Барыңар жинді қылдыңар мені. Ал үн жазуысы үшін саға эмне деген акча бердім. Қой бер. Ал жазуну Жесурга сен бердің бия? Жахиде берді. Сени ыплас. Анан да мени менен соодалашып акча албадың беле? Эмнеге аны Жахиде көресің? Тез шығып кет бұл жерден. Болбосо, алымны жетишинче бакырам, тез шығып кет. Сага берген акчамды тыйын тыпырына чейин кайра кайтарасың, уктуңбу? Болбосо, сени жок кылам. Колуңдан эч нерсе келбейт. Барып Таксим бейге бириндетип айтып берем. Сен дуа кыл. Ал азырынча эч нерсе уга элек. Ошентип эле көрчү. Анда сени ментип муунтуп отурбайм. Өлтүрөм сени. Дал ушул жерге көмүп салам. Эмнеге антип карап атасың? Ойға батып кетиптирмин. Абдан сулуусуң. Угуп атам. Макул, бираздан кийин барам. Ким экен? Маанилүү эч нерсе жок. Жаман нерсе эмеспи? Жаман нерсе эмес. Маанилүү болсо сага айтмакмын. Сарсана болбо. Мен бир жерге барып келишим керек. Бир-эки ишим бар, аларды бүтүрүп келейин, макулбу? Макул. Görüşkünçe. Мен эшикти карап коеюн. Оорчулук болбосо. Үйдө тиги. Мен сенден сурап атам, Жахиде үйдөбү? Жок, сыртка чыккан болчу. Рейхан, ким келиптир? Bülent. Турары. Өзүңдү ким ойлоп атасың? Эмне кылганыңды түшүнүп атасың бе? Менин ордундабы? Ал жазууну Жесурга эмне бердиң? Сага мунун акысын төлөтөм деген элем. Бул кылган жинди кылыгыңдын айынан Бану мени таштап кетти.
Sen Taksim Bey менен Жесурду тирүүлөй өрттөп сала жаздадың. Байкуш айыл эмне кылмак эле? Эмне кылыш керек болсо ошону кылыптыр. Ананда эстетип коеюн, мени биринчи өзүң сыздатып кеттиң. Мына эсептештик. Өтө чоң ката кылдың Жахиде, өтө чоң. Тиги Гүлие, Шуркуя да, сен да ушул үчүн жооп бересиңер. Көрсөтөм сага. Көрсөтөм. Рейхан, ук, эч качан бул жөнүндө Корханга айтпайсың, макулбу? Эч качан. Эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Химиялык тазалоо бөлүмүнөн келдим. Бул кемсел Корлууда чарбасынан жөнөтүлгөн экен. Көптөн бери эси келбегенден улам жетекчибиз менен жөнөттү. Макул. Бул Таксим Бейдин кемсели окшойт. Тиги төлөнгөн эмес экен. Канча? 40 лира берсеңиз жетиштүү. Артканы сеники. Рахмат. Баса, бул кагаз кемселин жөнтөгүндө экен. Макул, мен берип коем. Жакшы калыңыз. Рахмат. Таксим Бей? Таксим Бей? Эмне болду дагы? Эмне керек сага? Мен сага эсалам тынчымды алба дебедим беле. Таксим Бейим, кемселиңизди алып келдим. Химиялык тазалоодон келишиптир. Ал менин кемселим эмес. О Кудайым. Анда Корхан Бейдики окшойт. Ал Корхандын да кемсели эмес. Ал Салих деген келесонун кемсели болчу. Таштап жибер аны, ташта. Чөнтөгүндө момул бар экен да, муну эмне кылайын? Аны мага бер. Болду, сен бара бер. Колго кармачы ураандардан 5000 даана чыгаралы. Анан шайлоо кутусунун башында турчу кишилер менен чогулуш өткөрөлү. Макул, мен сага анан чалайын, азыр өчүрдүм. Бүлент? Бүлент, сен кечээ Банунун үйүндө калдыңбы? Той качан, уулум? Эч качан. Бүлент? Эмне болду, уулум?